Бүгүн биз экинчи томду үйрөнөбүз. Комуста сол колдо ойной турганда. Экинчи том кайсы ноталар бар экинчи томдо? Соль, ля, си, до, ре, ми. Экинчи том деген эмне? Комуз мынакей көрүнөрү башынан аягына чейин томдорго бөлүнүп, комуздун эң башында биринчи том ойнолот. Анан экинчи том, үчүнчү том, төртүнчү, анан бешинчи том болуп бөлүнөт. Биз азыр комуздун бири эң башынан бир мындай 4 манжа ылдыйраак экинчи томду ойногонду үйрөнөбүз. Эми башталат. Соль биринчи дептерибизге сол колду алаканды асманга карай мынтип тартып алабыз. Тартып алдык, бул бармак дей берели. Бул бири, могу сөймөбүз биринчи манжа болуп эсептелет. Биринчи, экинчи, үчүнчү, төртүнчү. 2, 3, 4. Муну эмнеге жазып коебуз? Сиз билбей баратсаңыз колуңузду кое калып, эстей калганга. Анда эмесе кеттик. Соль деген нотабыз. Мынакей. Соль нотабыз. Биринчи манжа менен, биринчи манжа мы деп коеюн. Биринчи кылда алынат, ойнолот. Соль, мынакей, соль. Биринчи кылда, биринчи манжа менен мынакей. Биринчи кылда, биринчи манжа менен ойнолот экен. Ошондо биз кылдарды могу манжабыздын мол жеринен кылды баспайбыз. Могу жаздыкча деп коебуз. Ушул жагы менен гана комуздун кылын басып ойнойбуз. Мына көрдүңүздөрбү? Мынакей. Кайра сызайын, жакшы болбогол. Мына ушул жак менен кылды басабыз. Бардык манжага тиешелүү. Андан кийин биз сольду жайгашуусун көрдүк. Эми ля деген нотаны жайгашуусун жазабыз. Ля. Экинчи манжа менен мы. Экинчи манжабыз кайсыл? Бул ортоң. Экинчи манжабыз менен биринчи кылды алат экенбиз. Лябыз, мынакей лябыз бул жакта кетет экен. Андан кийин бизде кайсы нота? Си. Сини биз төртүнчү манжа менен биринчи кылды алат экенбиз. Төртүнчү манжабыз бул эмне? Чыпалак. Бул биринчи кылды ойнолот экен. Мынакей. Андан кийин до деген нотабыз. Булардын бардыгы 3 нота. Соль, ля, си. Эмне экен? Биринчи кылда ойнолот экен. Эми добуз. До биринчи манжа менен экинчи кылда алынат. Биринчи манжа экинчи кылда алынат. Ошондо соль биринчи манжа менен биринчи кылда алынса, до биринчи манжа менен экинчи кылда ушу солдун үстүндө алынат экен. Бир гана экинчи кылда алынат экен. Экинчи кылыңыз кайсыл кыл? Өйдөдөн ылдый санайбыз, ошо экинчи кыл. Андан кийин биз ре деген нотабызды. Ре экинчи манжабыз ортоң. Экинчи манжа менен экинчи кылда ойнойт экенбиз. Андан кийин бизде ми деген нотабыз калды. Ми нотабыз кайсы болот? Логика. 4 синин эле үстүндө. Төртүнчү манжа менен экинчи кылда ойнойт экенбиз. Эми суроо болду да, үчүнчү кылды эмне ойнобойбузбу деп. Ооба. Үчүнчү кыл бул жардамчы гана кыл болуп, ал кыл көп ойнолбойт. Кээ бир чыгармаларда эле ойнолот. Эң основной биринчи менен экинчи кыл эле ойнолот. Ошондо до, ре, ми бул экинчи кылда ойнолот турчу
ноталар экен. Мынакей монтип чийип койбодумбу? Бул биринчи кылда дегеним. Экинчи кылда бул до, ре, ми. Бул жакта үчүнчү манжа ойнолбойт. Экинчи томдо биз өтүп аткан жерде. Ошондо биринчи манжабыз иштейт экен, экинчи манжабыз, төртүнчү манжабыз. Эми бат эстеп жаттап калыш үчүн мынтип колуңуздарга деле чийип алсаңыз болот да. Мен дагы кичинекей кезимде ушуну бат жаттайын деп жазып алгам. Соль, анан мынтип до, сыздан кийин до болсо, бул экинчи кылда турбайбы деп, анан ля, ре, си, ми деп жазып алып, анан мынтипкенде комузду кармаганда көзүмө көрүнүп турат, анан бат жаттагам да. Мисалы үчүн сиз ушунсаңыз болот. Кааласаңыз дептерге жазып алып, дептердин бетин карап ойносоңуз болот. Эми мындай суроо болуп атат. 5 сызыкта, 5 сызык, анан комузда 3 эле кыл болсо каякта 5 сызык дегенчи, дүйнө жүзүнүн боюнча жети нота бар. Мисалы үчүн мындай жазып атат да. Бул жакка жазылса ре, ре деп жазылса, мынакей ре, 2 нота. Биз эмне 4-чү кылдан алмак белек? Жок. Ре десе, биз мына могу рени каяктан ойнойт экенбиз? Экинчи манжа менен экинчи кылда 2 жолу ойнойт экенбиз. Ре. Көрдүңүзбү? Бул 5 сызык менен кылга эч кандай тиешеси жок. Бул просто эмеси, ноталардын орду, Анан мисалы бул жака ля, си деп жазылса, ляны ойнойбуз экинчи манжа менен биринчи кылда, анан сини 4-чү манжада биринчи кылда ойнойбуз. Ошондо ля, си деп, Анан бул болсо ре деп ойнойбуз. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн могу 5 сызык комуздун 3 кылына эч кандай тиешеси жок. Бул бөлөк, комуздун кылы бөлөк. Бул комуздун кылы деп элестетпеңиздер. Бул нота. А биз ойной турган ноталар мына могу. Баары түшүнүктүү болду деп ойлоймун.